Dostlar, ушун менен эрейди мурдагы эмеде өткөнбүз. Мунусунда силер менен эрейдин ичиндеги даталарды кандай манипулировать этебиз, датаны, маалыматты кандай алмаштырабыз, ушулар жөнүндө болот. Деги эле ушуга чейин аз эле мисал берилген. Мунусунда дагы biraz эрей жөнүндө эстетип кетейин. Эрей деген бул эмне экен? Эрей мындай кылып туруп мынтели. Бул эмне кылат экен? Көп линияны коммент кылсак болот экен, Эрей кыргызча кандай болот экен? Кыргыз English. Массив. Окей. Кыргызча массив болот экен, значит, менимче орусча сөйлөп болсо керек. Массив деген бул бир кутунун ичине көп маалымат сактоо дегендей болот да, Ушуга чейин мисалы бир өзгөрмөгө же болбосо компьютердин мээсинде бир кутуга көп маалымат сактоо түрү. Эрейдин ичиндеги маалыматтарды элемент деп коебуз. Ал элементтерди биз эмненин жардамы менен экен? Индекс жардамы менен окуп же колдонсок болот. Мындайча айтканда, let шаарлар десек, анан эрей бул азыр мисалы эмне болду? Муну эмне деп койсок болот экен? Declaration. Жөн эле эрейди declare кылдык. Мындайча айтканда, компьютерге айттык, бизге эске тутуу же компьютердин мээсинде ушул азыр биз бир эрей сактайбыз, же болбосо ушунун ичинде толтура маалыматтар болот. Ушуга бизге бир жай бөлүп кой. Памяттен бир место, бир орун бөлүп кой бизге. Биз бул жерге көп маалымат сактайбыз деп атабыз. Компьютердин мээсинде кандай болот ал? Андай детальга азыр кирбей эле туралы. Анан кийин дагы бир күн убакыт болгондо ошол тема детальдарын айтып өтөбүз. Азырынча ушуну билгиле, что бир куту, мындайча айтканда, бир кутуну алып бөлүп койдук. Биз бул кутуга кийин буюмдарды, нерселерди сактайбыз деп. Чоң коробка деп коелу. Коробканы койдук. Бош, ичинде эч нерсе жок. Бул коробкага биз буюмдарды салабыз. Кийим, тамак болсун, ушундай бирдемкелерди сактайбыз деп бөлүп койдук. Ошондой эле элестеткиле, биз бул жерге мисалы шаарлар деп дебейин, анда муну өзгөртүп турайын. Эмне десек болот? Китептер. Бизде азыр бир кутубуз турат, ошонун ичине китептерди сактайбыз. Макул, анда ичине китеп сактайлы. Китептер, анан 0 барабар бул жерге алиппе деп туруп, эми console checkit log китептер дей турган болсок, мунун ичинде эмне болду? Бизге алиппе келди. Биз бул жерде бир коробканы бөлүп койдук, ичин пустой, ичи бош, эч нерсе жок. Ал кутунун ичине биз алиппе китебин салып койдук. Биринчиси. Андан кийин китептер деп туруп, уже биринчи индексте, мындайча айтканда, биринчи уже ичинде бир китеп бар, анын индекси 0. Азыр эми экинчи индекс, мындайча айтканда, 1 болот. Себеби индекстер эмнеден башталат экен? 1ден башталат экен. Математика деп туруп, экинчи класс деп коелу. Мына эми
буга чейин китептерибиздин ичинде чыгарганда бир эле алипе болчу. Ал эми мындан кийин console checkit log деп туруп китептер деп чыгара турган болсок, ичинде мына достор, биринчи алипе болчу. Бул жерде алипени сактадык, андан кийин ичине ачып туруп, кутучага кайра дагы бир китепти салып койдук. Математика 2 класс деген китепти салдык. Андан кийин китептер, 3-чү китеп бул 2-чи индексте болот. Буга эмне дейли? География деп коелу. География. Эми console checkit log десек, китептер анда эмесе бул жерде 3 китеп болот бул кутунун ичинде. Мынакей достор, эми муну өчүрүп салсак болот экен. Ал эми муну деле өчүрүп салсак болот экен. Мына ран кылсак, өзүңөр көргөндөй, алипе, математика 2 класс, география. Array'дин ичиндеги ар бирини өзүнчө бир өзгөрмө десеңер болот достор. Булар мисалы ар бири өзүнчө бир өзгөрмө деп кабыл алсак деле болот экен. Эми алипени же математика мынау array'де биринчи индекстеги же болбосо 2-чи орунда турган маалыматты өзгөрмөнү китептин атын алмаштырайын мен. Математика 2 класс дебей, муну жөн эле башталгыч математика деп өзгөрткүм келип атат китепти. Аны кандай кылсам болот экен? Китептер, анан канчанчы индексте? Биринчи индекс экен. Окей, биринчи индексте китепти башталгыч математика деп өзгөрттүм. Мына эми өзгөрткөндөн кийин эмне болот экен? Ичиндеги маалымат өзгөрөбү же жокпу? Математика китебин өзгөрттүк деп туруп, бул жака китептер десек. Мына достор, математика китебин өзгөрттүк. Мына алипе, анан 2-чи башталгыч математика, анан география болуп өзгөрдү. Демек, array'дин ичиндеги ар бир элемент бул өзүнчө бир өзгөрмө деп түшүнсөк болот экен. Өзгөрмөнүн ичинде маалыматты алмаштырсак болот экен, ошондуктан муну ичиндеги маалыматтын алмаштыра алдык. Бул let экен, const деген эмне? Өзгөртсө болбойт эле. Муну көрөлү. Бул өзгөрөбү экен, жокпу экен? Мына бул деле өзгөрөт экен. Const болсо деле. Себеби эмне? Array'дин ичиндеги ар бири өзүнчө бир өзгөрмө болгондуктан ичиндеги маалыматты өзгөртсөк болот. Бирок бүтүндөй array'ди өзгөртө албайбыз. Мындайча айтканда, manipulating деп коет. Бардык array'ди array'дин ар биринин ичинде маалыматты өзгөртсөк болот, бирок бүтүндөй array'ди өзгөрткөнгө болбойт экен. Так, андан кийинки темабыз, муну өттүк. Эми ар бир өзүнчө бир элементтин бардыгы өзүнчө бир өзгөрмө дей турган болсок, анын эмесин көрөлү. Ага мисал берели. Бул жерде мисалы алипе деген сөздүн узундугуну табыш керек. Эгер менде let сөз же жөн эле китеп барабар алипе деп туруп, бул жака эмне? Console checkit log китеп checkit length десем, алипенин ичинде канча тамга болсо, ошонун узундугун бизге чыгарып берет экен. Мына бул жерде 6 деп атат. Чын эле 6бы? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алипенин ичинде, ошол китептин ичинде 6 тамга бар экен.
Ошонун узундугун 6 деп чыгарып берди. Ал эми бул жерге достор китеп checked length дегенди биз алып, муну биз өзүнчө бир китеп сөз китеп узундугу деп коеюн, узундугу деп туруп, мисалы, бул жерге ошо китеп checked length десем, мунун ичине китептин ичинде сөздөрдү узундугун канчага өзгөртпөйлү, алипе деп туруп, узун канча узун кылып салбайлы, биз бул жака console checked log китеп узундугу десек, канча өзгөртпөйлү, бул жака бизге чыгарып берет экен. Мына 18 деп чыгарып берди. Муну мисалы мындай кылсак 6 деп чыгыш керек. Мына 6 деп чыкты. Ушундай эле бул бир өзгөрмөнүн узундугун алганда ушундай болчу. Эми ушул эле нерсени так ушундай эле length деген property'ni колдонууну биз array'дин ичиндеги ар бир элементине койсок болот экен. Мисалы, алипенин узундугун чыгарыш үчүн биз бул жака console checked log array'деги биринчи китептин узундугу деп туруп, мисалы, китептер 0 десек, муну комментке алып коюп турайын. Алипе, не кылыш керек элек? Checked length. Китептер 0 деген бул китептердин ичиндеги биринчи элемент жана анын узундугу десек, биз алипе китептин узундугу 6 экенин бул жака чыгарды. Так, андан кийинки ушул эле сыяктуу ар бирини ушундай колдонсок болот экен, достор. Ал эми concatenation деген бар эле, конкатенация. Ошону бул жерде кандай колдонсок болот? Алипени кантип өзгөртсөк болот экен? Китептер checked 0 барабар же биз кандай колдонобуз? Compound assignment катары. Бул китептер 0 барабар китептер 0 плюс дагы бир сөз, алипе деп туруп, китеби деп кошуп коелу бул жака. Ортосуна эмне кылалы? Боштукту деле кандай өзүбүз кошуп алсак болот экен бул жерге. Боштук, анан дагы плюс деп туруп кошуп койсок. Эми console checked log деп туруп, китептер checked length табабыз. Бул жака биринчи элемент узундугу өзгөрдү деп туруп, мындай кылып койсок, эми мына өзүңөр көрдүңөр, өзгөрдү жана эмне дейли? Жаңы линия коебуз. Китептин аты деп туруп, бул жака ондай чыгарып койсок эмне болот экен? Муну жок кылалы. Мына array'деги биринчи китептин узундугу 6, себеби башында алипе болчу. Андан кийин биз ал китептер, мону биринчи өзүбүз билгендей эле жол менен силерге бул жака көргөзөйүн, андан кийин ушул бойдон эле калтырсак болот, каалагандар суроолор болсо сурасак болот аягында. Мына ошол биринчи китепти алдык.
ага ошол биринчи китептин ичинде буга чейин эмне болсо алипе деп турат, алипе кошуу, боштук койдук ортого, пробел. Бул жерге бир боштук койдук, боштук, анан дагы бир кошуу, андан кийин китеби дедик. Ошондо бизде биринчи китеп бул буга чейин алипе болсо, азыр эми алипе китеби болуп өзгөрдү. Эми бул жакта мисалы console check it log деп туруп, китептер деп чыгарып көрсөк, мына достор өзгөрдү. Алипе китеби болуп калды. Алипенин ордуна. Башталгыч математика, география. Вот ушундай болот. Эми муну мисалы 1 деп туруп өзгөртөйүн. Андан кийин бул жака index check.js let сандары деп туруп 1 2 3 4 5 ушул эле сандарга мисалы ар бирине 2-ни кошуп чыксак же болбосо ар бирине 10ду кошуп чыксак, let сандар, let'тин кереги жок бул жерде, сандар 0 барабар бул жерде compound assignment колдоноюн 10. Эми ушуну эле 4 5 так мындай эле түшүн 1 2 3 4. Биринчи бул жакта сандарды чыгарып көрөлү. Console check it log сандар десек эмне чыгат экен? 1 2 3 4 5 деп чыкты. Ал эми бул жакта console check it log сандар деп туруп бул жерде ар бирине 10 коштук дейли. Анан мындай кылып койсок достор, мына 1 2 3 4 5 болчу, бирок биз эмне кылдык? Ар бирине 10ду кошуп чыктык үстүнө, анда эмесе 11 12 13 14 15 болуп өзгөрдү. Ушул достор, эми суроолорго келсек, кимде кандай суроолор бар? Бар звуктарды өчүрүп салгам, ошон үчүн өзүңөрдү unmute деп коет. Агай ушу өтүлгөн темаларды сохранить этип койсоңуз болобу? Ооба, бул азыркы өтүлгөн эмени сразу эле Телеграмга. Ооба, мен мына 13-чү сабакка келе электим да 12-ге. Мына азыр группага таштап койдум. Анан ошол эле учурда бул YouTube'га деле сакталынат, эгер ошол жактан кайталап көрөм дегендер болсо. Рахмат чоң. Агай, менде дагы бир суроо. Массивдин ичине биз элементтерди сактадык го, сөз менен алипе, математика, география деп. Анан биз ошондо, например, алипени алгыбыз келсе, биз 0 индекс деп көрсөтөбүз да. Алипе. Биз ошо алипенин ичинен, кайра ошо 0 индекстин ичинен тамгасын алгыбыз келсе, кандай чыгара алабыз? Сонун суроо. Аябай сонун суроо. Бул жактан эле мисалы тегин алып келейин, бул жака, Так. Кайрадан башка эле ачам бул жака. Мисалы let шаарлар барабар Бишкек, Баткен, Ош, Талас, Нарын, Жалал,
Аббат. Каракол. Бұйырса ұнытпадым оқшайды. Ұнытып қалған шағырларым болса. Қапетпей кіре қапол болғыла. Так. Еми, мисалы, мұны ол Бишкек. Бишкектің бірінші тамғасын қандай алсақ болады екен, Console check it log. Бізде шарлар деп тұрып 0. Анын ішіне 0-ді қойсақ емне олып кен. Бұл азыр индексте тұрауылы. Индексте кеміз, окей. Мен бұл мұны үметіп қойын. Азырынша коммент алып башты үметтесін бізге. Мұна бізге Б шықты. Бұл бірінші элементтің бірінші индексі. Ал эми ушул биринчи элементтин акыркы тамгасын кандай алсак болот? Суроо. Шарлар 0 индекс деп көрсөтөбүз. Анткени биринчи элементти таап алышыбыз керек. Андан кийин кайра эле шарлар точка length -1. Так, шарлар точка length болобу? Себеби шарлар бул массивти көргөзүп турат, Массив эмес, массивтин ичинде биринчи элементтин акыркы тамгасын алгыбыз келет. Мисалы, биринчи элементтин биринчи тамгасын алыш үчүн 0 эле дедик. Бул жака эмне дешибиз керек? 7 дейбиз. 7 дейбиз да. Туура. 7 десек, анда К тамгасы келет экен. Азыр эми undefined дейт. Неге? Себеби 7 эмес, индекс 0дөн башталган үчүн 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ошондо 6 десек, К тамгасы чыкпады. Неге? Биз узундугун биринчи аныкташыбыз керекпи, может? Шарлар дегенди өчүрсөк кандай болот? Экинчи шарлар дегенде. Муну өчүрүп салабыз. Ошондо run жүргүзсөң. Мында К чыгат экен, Мына. Ал эми Баткенге келгенде акыркы тамганы алыш үчүн мен кайра эле санашым керек экен. Бирок мен санагым келбейт. Автоматтык түрдө акыркы тамганы алгым келет ар бир элементтин ичинде. Аны кандай кылсак болот экен? Console log шарлар. Length шарлар. 0 или 0, анан может 1. Шарлар. Шарлар десек чыкпай калып атат. 0. Check it length. -1. -1, Мына К деп чыкты. Эми мисалы бул жерде айтайын дегеним, мен мисалы биринчи Бишкек үчүн не болот экен? 0 деп туруп, анан 6 десем чыгат экен. Баткенге келгенде ал 6 иштебейт да, 5 кылышым керек туурабы? Мына 6-ны. Ушко келгенде муну 2 кылышым керек. Таласка келгенде дагы 4 кылышым. Ушинтип өзгөрткөндүн ордуна мен мондой эле бир кодду жазып койсом, постоянно мага эми мен муну эле өзгөртөм да. Муну даже кааласаңар мондой кылсак болот. Индекс деп туруп, мисалы 0 деп койсом азыр, эми муну карап тургула. Бул жерге индекс деп жазып койсом, эмне болот экен? Автоматтык түрдө мен кайсы элементти тандабайын, мага ошонун акыркы тамгасын чыгарып берет экен. Себеби азыр 0 деп турам, мен биринчини көргөзүп турам. Мына көрөлү. Мына акыркы тамгасы К деп чыкты Бишкектики. Талас деп алып коебуз. Таластын индекси канча болот? 4. 0, 1, 2, 3 болот экен. 3 болот. Элемент боюнча. Эми муна 3 эле деп койсом болду. Бул жака эме кылсам мына S чыкты, көрдүңөрбү? Нарындыкын көрүш керек болсо, мынаны 4 өзгөртүп коем. Болду, бу жакта эч нерсени өзгөртүштүн кереги жок. Баары уже автоматтык түрдө жазылып калды. Ушундай автоматтык түрдө ортоңку тамгаларды чыгарсак болобу? Сөзсүз. Мисалы, бул жерде length -1 деген ордуна эле эмне кылыш керек экен? Бөлүү 2 деп коебузбу?
бул жака эле бөлүү 2 деп койсок. Бирок муну math.length деп туруп эмесин алышыбыз керек, math.floor. Кээ бирөндө таксам, кээ бирөндө жупсам болот да, мисалы. Вот, ошонун үчүн айтып атпаймынбы? Math, check it, floor дегенди кое турган болсок, биз ошондо астына алат экенбиз да. Мына бул жака эметип көрөлү. Муну мондай кылып туруп, мисалы, math.floor деп туруп, бул жака бөлүү 2 деп койсок, мына ортоңку тамганы алып келип берет. Мына нарындын ортоңкусу R, бул нарын 4-нчү индекста 1, 0, 1, 2, 3, 4. Нарындын ортоңку тамгасы R. Ошону алып келип берди. Ал эми Бишкектин ортоңку тамгасы ошондо бизге H болуп калабы? Мына 0 кылалы. Каран кылсак H келди. Вот. Ушундай автоматтык код жазган бул динамикалык деп коет. Динамичный, динамик деп коет англис тилинде. Код жазган өтө жакшы. Мисалы, ар бирине, мисалы, 0, 0, 0, 6 деп жазып отурбай, мондай кылып өзгөртүп кое турган болсок, бул уже биз бир эле жерде өзгөртөбүз. Кайсы элементтин акыркы же ортоңку тамгасы керек экенин бир эле жерде өзгөртөбүз. Кодубуз бизге алып келип бере берет. Ушундай код жазганды үйрөнүш керек. Мен өзүм деле окуп, азыр үйрөнүп жүрөм, мисалы. Шуну үйрөнгөнгө практика кылганга аракет кылам. Кийинки сабактарда биз дагы башка бир темаларга келебиз. Loop деп коет. Ушул эрейдин ичине кирип, ар бир элементинин ичинен биринчи тамгаларын алып келип бер деп код жазабыз автоматтык түрдө. Run деп басканда, H тапкандай, ар бир элементтин ичине кирип, акыркы, ортоңку, башкы тамгаларын бизге алып келип берет, каалаганыбызды. Ошол, дагы суроолор барбы? Монол жери менимче бир аз кыйын болушу мүмкүн, азыр бир караганда. Бирок аракет кылгыла, шуну түшүнүп, анан ушул жөнүндө практикаларды кылгыла, себеби бул бат келбейт бул нерсени түшүнүш, шаарлар деп туруп индекс деп атабыз. Бул индекс не? Индекс деген бул өзгөрмө, анын ичинде 0 турат экен, окей. Ошондо шаарлар индекс 0 деп туруп, биз биринчи элементти алып аткан турбайбызбы? Ал эми math check it floor бул не кылчу? Мисалы, 1,5 болсо бизге 1ди кайтарат, же 2,7 болсо 2ни кайтарат. Floor деген. Көмүс эмеден кийинкисин алып салат да, чекиттен кийинкисин. Биз мисалы аны тоголокту кандай деп коет, мындай бир цифра бир бүтүнгө айландырып атпайбызбы? Ооба. Sale'ды дагы, sale деле ошондой турбайбы? Мисалы 3тен 4 болсо 4 деп көрсөтөт экен да, sale. Ооба. Бүтүн санга. Sale'ды деле колдонбоско дейм да. Sale'ды колдоно турган болсок, бизге мисалы мына ушул жерге sale деп жазып көрөйүн. Бишкектин ортоңку тамгасы H болуп атпайбы? Бизге бул K'ди алып келип берет да азыр. Так. Sale, муну 5 деп туруп эмеге өзгөртсөк, жок, Бишкектики бул болот экен мисалы. Баткенди кылалы.